Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым. Жашоодо 3 жыргаачылык бар экен. Биринчиси этти жегенде, экинчиси этти мингенде, үчүнчүсү этке киргенде. Жыргаачылыктар көп экен, жыргап жашаш керек. Өлүм келелектен мурда өлүп болбаш керек адам. Сергек тетик жашаш керек, урматтуу мекендештерим. Кандай учур келбесин, кайсы учур келбесин, бардыгы Аллахтан. Бардык нерсе жазылган экен, мурдатан калемдер кургаган экен, эмнеге өкүнөсүн? Адам негизи эле келечектеги келелек коркунучтарды ойлоп коркот. Ошондон сарсана болот, кыжалат болот. Өтмүштөгү жаман күндөрүн ойлойт. Бирөөнү капа кылып койгон, кайгыртып койгон, же бирөө аны капа кылып койгон, же банкрот болгон бизнесте ошолорду ойлоп туруп, бүгүнкү күндү дагы натыйжасында өтмүштү, келечекти ойлоп, ошолордун натыйжасында бүгүнкү күнүн дагы жок кылат. Андай болбош керек, урматтуу мекендешим. Келечекти Аллага таштап кой. Бирок ошо таштап кой деген жалкоо болуп жатып ал деген эмес. Бизнесиңди кыл, ишиңди кыл, сонун кыл, бар жокту келтирип кой. Өтмүшүңдү ойлоп кайгыра бербе. Өтмүш өттү. Аны эми алдыга келип коюп, кайра оңдоп кое албайсың катаң болсо. Ошондой экен, өтмүшкө өкүнбө. Келечек Аллахтыкы, рызкы Аллахтыкы. Болбогон нерселерге өкүнбө, ойлонмо. Бүгүн кайгыргандар өтө көп. Кайгырып жүрө бербеш керек, урматтуу мекендешим. Бактылуу жашаганга не жетсин? Шүгүр кылып жашаганга не жетсин, урматтуу мекендешим?